саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Акыркы жылдары мамлекет социалдык объекттердин курулуштарына өзгөчө көңүл бурулуп, көп суммадагы акча каражаттарын бөлүп келүүдө. Ошонун ичинде эле Жалал Абад облусуна дагы мына ушу бүгүнкү күндө бир топ курулуштар жүрүп, анын ичинде социалдык объектилер, мектеп, бала бакча, оорукана, жол сыяктуу курулуштар көп деңгээлде жүргүзүлүп келүүдө. Деги эле облустагы курулуштар кандай жүрүп жатат? Быйылкы жылы канча курулуш жүрүп жаткан объектилер пайдаланууга берилет? Деги эле республикалык бюджеттен жалпы облуска канча акча каражат бөлүндү? Мына ушул суроолордун айланасында бүгүн биз талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Узенбаев Талайбек мырза келип отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач ушу Жалал Абад облусунда жүрүп жаткан курулуштар боюнча маалымат бере кетсеңиз. Быйылкы жылы биздин Жалал Абад областында биздин өкмөтүбүз тарабынан, президентибиз тарабынан өтө көңүл бөлүнүп, азыркы учурда жалпы жонунан биздин курулуштардын тизмесинде 161 объект каралып атат. Анын ичинен 41 мектеп, 7 спорт зал комплекс болуп атат, 11 детсад, 13 таза суу долбоор программасы 13 долбоор кетип атат. 17 объектте капиталдык оңдоо түзөлүштөрү жүрүп атат. Андан сырткары дагы 26 объектте быйыл кичине каражат тартыш болуп, баягы планга кирбей калган объекттерибиз бар. Негизинен дагы жаңы быйыл долбоорго кирип иш баштала турган дагы 32 объектибиз каралып атат. Долбоор даярдап атабыз. Долбоор өткөн кээ бир объекттер уже курулуш иштерине тендерге бердик, курулуш иштери башталып атат. Негизи жогоруда айтып өттүңүз да, ошол быйылкы жылы облуска дагы көп көңүл бурулуп атат депчи. Жалпы суммасы канча болуп атат ушунда республикалык казынадан? Бизде азыркы учурда план боюнча каралганы 653 миллион каралды ошо курулуш объекттерин. Андан сырткары 882 миллионго бул жанагы быйылкы биздин бүтө турган бир 20 курулуш объектибиз бар, мектептер негизинен. 20 мектеп быйыл тапшырабыз деп атабыз. Ошолорго өкмөттө азыр баягы биздин финанс министрлигинде казначейский облигация деген бир жаңы эме менен кетип атабыз. Ошол иштелип чыккан. Ошо боюнча азыр 882 миллион облигация түрүндө бөлүнүп, через банк алып уже курулуш иштерди баштап иш жүргүзүп атабыз. Мындайча айтканда 1,5 миллиардга жакын акча бөлүнүп атат. Ооба, 1,5 миллиардга жакын биздин Жалал Абад областына каражат мындай бөлүнүп, курулуш иштери жүрүп атат. Жогоруда айтып өттүңүз да, бүгүнкү күндө ошо 20 мектепти жыл аягына чейин берүү планда депчи. Сентябрь жаңы окуу жылына тапшыруу мектептери барбы? Ооба. Ушу могу жумада эле биздин шумам курулуштун директору Мырзабек Жапаркулович келип, ошол баягы президенттин койгон тапшырмасы бар, 100 объект Кыргызстан боюнча 100 мектептин курулушун быйыл тапшыруу боюнча. Ошонун ичинен 20 мектеп быйыл биздин Жалал Абад областына тапшырылат. Ал ошо биздин директорубуз өзү ошол жеринде келип ар бир объект менен таанышып, мисалы биздин бардык район шаарларга келди. Барып объекттерди жеринде көрдү. Мисалы Токтогул, Каракөл, Ташкөмүр, Аксы, Ала Бука, Чаткал, Ноокем, Базар Коргон, Сузак, Жалал Абад шаарындагы объекттер, даже Тогуз Торого дагы барып жеринде ар бир объект менен өзү көрүп таанышып келди. Кудай кааласа азыр быйыл ошо жакшы максаттарыбыз бар эми. Ошо 20 мектепти, андан сырткары 2 детсад, 2 спорт зал, анан 4 таза суу долбоорун, андан башка да мындай оңдоо түзөө иштеринде объекттерди каражатка жараша бүтүрөбүз деген пландарыбыз бар, Кудай кааласа. Жогоруда айтып өттүңүз, чындыгында баягы жетекчиңиз келип, чындыгында облустун аймактарында курулуш тармактары боюнча таанышып кеткендиги боюнча маалыматыбыз бар. Анан ошондо негизги көйгөйлөр эмне көтөрүлдү? Ошо курулуш тармагында эмне көйгөйлөр бар экен? Аны баягы жеринде чечүү маселеси кандай болуп атты? Негизги бизде баягы каражат маселе тартыштык болуп аткан. Бизде баягы май-июнь айларында жанагы айттык го, облигацияга өтүү боюнча өкмөттө ошо иштелип, атайын программа Минфин менен.
ошону баягы өтүү программасы иштелип чыгып, өтүштө бизге бир аз тоскоолдундай бир кээ бир кыйынчылыктар болуп, кечеңдеп ошол май айында, июнь айында мындай жеткиликтүү курулуш иштерин каражаттын тарчысынан жүргүзө албай калдык. Ошол боюнча айтышты, себеби биз өз убагында быйыл тапшыра албай калышы коркунучубуз бар. Ушул финансы жагына бөлүнүшүнө каражат бөлүп берүүгө суранып кетишти. А бирок директор айтты, бул өкмөттөр деңгээлде чечилди. Уже баягы ошо облигация боюнча акчалар бөлүнүп бере баштады. Кудай кааласа, биз ошо өзүбүз пландап аткан объекттерди быйыл толук кандуу бүтүргөнгө Кудай кааласа мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошол эле учурда сапат жагына дагы кандай көңүл буруп атасыздар? Эми бүгүнкү күндө чоң курулуштар жүрүп атат, мамлекеттен акча каражат бөлүнүп атат, бирок ошол максаттуу пайдалануу акча каражаттарын дагы. Албетте аны баягы текшерүү дегендей сыяктуу. Ооба, сапат жагына деле кечээ биздин директорубуз, андан сырткары биздин Бишкекте турак жай жарандык курулуш департаментинин директору да чогуу келди, ал киши да жеринде. Андан сырткары биздин Жалал Абад областы боюнча архитектуралык курулуш жагын көзөмөлдөй турган башкарма бар. Ал ишкананын директорлори жана жердеги көзөмөлдөөчү адистери кошулуп жүрдү биз менен бирге. Биздин директорубуз дагы барып, алар дагы жеринде барган жерде курулуштун сапаттарын көрүшүп, кээ бир жерде өздөрүнүн баягы айта турган мындай болгон кемчиликтерди көрсөтүп, айтып кетишти. Бирок негизинен бизде кандай десем, мындай өтө кандай десек, жана синиптик нормаларга туура келбеген одоно бузуулар болгон жок. Жеринде көрүштү, таанышып чыгышты. Аны, конечно, көзөмөлдү биринчи этапта биз өзүбүз жүргүзөбүз. Бизге мамлекет каражат ишенип бергенден кийин биздин ар бир курулуш объектинде, ар бир региондо өзүбүздүн техникалык көзөмөлдөөчүлөрүбүз бар. Алар жеринде барып курулуштун жүрүшүн, сапатын көзөмөлдөп турушат. Андан сырткары жогоруда айтып кеттим, биздин Жалал Абад областы боюнча ошо архитектуралык курулуштарды көзөмөлдөй турган атайын башкармалык бар. Алардын дагы кызматкерлери жеринде ар бир объектке барышып, эгерде кандайдыр бир иште кемчиликтер болсо, учурунда өздөрүнүн предписанияларын, эскертүүлөрүн жазып берип, ошол эмелерди оңдоого жана кемчиликтерди болтурбоого көмөк көрсөтүп жатышат, көзөмөлдөп жатышат. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Эми жогоруда айтып өттүңүз, ошол эле учурда биз мектептер боюнча сөз кылдык да. Ошол эле учурда башка маселе, ошол эле бала бакча. Бала бакча маселеси кандай болуп атат облуста? Бала бакча бизде азыр 11 долбоор башталган, азыр иш жүрүп атат. Анын ичинен азыр быйыл 2 детсадты бүтүрөбүз деп иш алып барып атабыз, бирок детсадтардын каражаты толук кандуу чечиле элек. Бирөөсүнүн чечилди, ал ошо коого кирип калды. Калган объекттерге каражат бөлүнүп атат. Эми каражаттын бүтүшүнө жараша аракет кылабыз да. Айрыкча быйылкы жылы ушул президент дагы, андан сырткары министрлер кабинетинин төрагасы дагы ошол жогоруда айтып өттүңүз, баягы 100 мектепте тапшыруу маселесин койбодубу? Анан албетте биздин облустта дагы ушул маселе буга чейин болуп келген. Мисалы үчүн ошол эле 2015-2016 жылдары курулушу башталып, бирок токтоп калган мектептерибиз бар болчу да. Эми ал 2015-2016 дагы бул жаңы эле болуп калып атпайбы? Андан мурунку ушул 10 жылдап, 15 жылдап, 20 жылдап турган мектептер да бар эле да. Ошолорду кандай кылып киргиздиңиздер? Биз биринчи жанагы жаңы программа менен коону иштеп чыгышканда ошол долгу строй болуп аткан объекттерге көңүл бурулду. Ошо сиз айткандай 2014-төн бери бүтпөй келаткан биздин мектептер бар болчу. Азыркы бизде долгу стройдон 2 гана спорт, бири спорт комплекси, биз спорт залыбыз калып атат. Калган мектептердин баарын долгу строй болуп келген объекттери быйыл планга кирип бүтө турган ошо объекттердин 20-сын бүтүрөбүз. Айтат, азыр 41 мектепте курулуш жүрүп аткан болсо, ошонун 20-сын быйыл тапшырып пайдаланууга беребиз. Долгу строй болгон мектептердин баары быйыл бүтүп, мындай десек, окуучуларга пайдаланууга беребиз. 41 мектептин канчоосу жаңы башталды быйылкы жылы? Токтоп калбай жаңы башталгандар. Азыр жаңы башталгандардан бизде 7 мектеп башталды. Мисалы, Аксыр районунда 1 мектеп башталды, Мундуз айылында Жээнбаев деген мектеп башталды. Андан сырткары экинчи мектеп Аксыр районунда, Кызыл Жарал аймагында, Жарбаш айылында дагы 1 мектеп башталды.
Андан сырткары Ноокен районунда Бирдик айылында жана Шайдан айыл аймагында жана Сүйөркулук атындагы Жаңар айылында мектеп башталды. Андан сырткары биздин Достук айыл аймагында Фуркат деген айылда көп жылдан бери авариялуу боло турган мектептин курулушу башталды. Азыр фундаменти бүтүп, дуалдары башталып атат. Андан сырткары Базар Коргон районунда азыр Карачы айылында бир мектеп башталды. Андан сырткары Сейдукмай айыл аймагында Чоң Курулуш айылында мектеп башталды. 5 жон айлаймагында. Ооба, 5 жондо ал уже 2019 бери болуп атат. 5 жондогу жана жондогу мектепти айтасызбы, Оронбой. Ал уже быйыл бүтө турган объекттердин тизмесинде бар. Деги эле ушул дагы бүгүнкү күндө жогоруда айтып өттүңүз, 13 долбоор боюнча таза суу долбоору деп. Аларда кандай иш болуп атат? Таза суу долбоорлору, мисалы айтып кетсек, биздин Ала Бука районунда бир чоң долбоорубуз бар. Ал негизги бир 9 километрдей трубопровод коюлуп калды. Бирок ал өтө 5 айылды камтыган чоң долбоор. Ал азыркы деңгээлде курулуш иштери жүрүп атат. Бирок баягы ошол эле каражаттын тартичсыздыгынан мындай жеткиликтүү деңгээлде иш алып бара албай атабыз. Мындай каражат бөлүнгөнгө жараша иш кетип атат да. Ала Бука районунда бир объект бар ошол. Аксы районунда азыр Мамай айылындагы долбоор быйыл Кудай кааласа пайдаланууга берилет. Сентябрь айларына деп атабыз. Андан сырткары Аксы районунун Дересай айылында долбоор башталган. Аныкы дагы ошо каражат тартичсыздыгынан бүтпөй келип атат. Эгерде каражат бөлүнсө, билбейм, бүтүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Андан сырткары Таш көмүр шаарында Кызыл Алма айылында долбоор башталган. Ада каражат тартичсыздыгынан жеткиликтүү бөлүнбөй, курулуш кечигиндеп келип атат. Андан сырткары бери биздин Ноокен районунда азыр жанагы 3-5 жыгачтан башталган трубопровод билесиз, скважиналар казылган, ал эмеден фонддон өткөн трубопроводдор биз тартып, ошол Маасы, Ноокендин айылдарын ошол суу менен камсыздоо долбоор иштеп атат азыркы күндө. Андан сырткары Шайдан айылында да азыр бир долбоор даярдалып, курулушка азыр тендер менен даярдап турабыз. Базар Коргон районундагы Кеңеш айылында 2 айылдын водопроводун жана Орто Сай, Моңгол Коргон ошол 2 айылды быйыл бүтүрүп, Кудай кааласа бирер айдын ичинде пайдаланууга беребиз. Андан сырткары Жаңакман айылындагы да долбоор бар, реконструкция болуп аткан. Муну дагы быйыл бүтүрүп, ушу пайдаланууга бере турган мындай жакындап калды убакча. Аларга да бардыгы республикалык казнадан бөлүнүп берилип атат да? Ооба, республика казнадан берилип атат. Сузак районунда Кадуу, Актоо айылында долбоор ушул азыр иш жүрүп атат. Андан сырткары Кызыл Туу айыл аймагында жанагы Ачы деген айыл баягы эл көчүп келген го жаңы. Ошол айылга да суу долбоору тартылып атат. Андан сырткары Жоонкөң айылында долбоор азыр тоже жүрүп атат, ошол долбоор жүрүп атат. Ушул бизде жалпысынан бир 13 долбоор жүрүп атат, иш долбоор. Анан 2 долбоордун долбоору даярдалып атат азыр ошо. Кудай буюрса, алардын дагы көбүнү жыл аягына чейин берилип калат, а? Биз болжол боюнча 4 айылдын 4 долбоорду бүтүрөбүз деген эмебиз бар. Анан калганын эми каражатка карайбыз да. Таза суу долбоору боюнча. Таза суу долбоору боюнча. Ошол эле учурда ооруканаларда канча курулуш жүрүп атат? Ооруканаларда Жалал Абад шаарында перинатальный центр азыр бул ушул айдын аягында башталып калат. Андан сырткары биздин Сузак районунда, Сузак айылындагы инфекционный больница ушул 2-3 жылдан бери 3-4 жылдан бери каражат бөлүнбөй турат эле. Былтыр каражат бөлүнүп пай дубалын курганбыз. Азыр дубалы, биринчи этаждын дубалы бүтүп калды. Бул оорукана бар. Анан кийин биздин Базар Коргон районунда Моңгол айыл аймагында баягы айылдык оорукана бар, ГСВ менен бирге. Анын азыр дубалы бүтүп, үстү жабылып, быйыл азыр ичинде отделка иштери жүрүп атат. Бирок азырынча каражат толук кандуу чечиле элек. Чечилип калса, быйыл да бүтүргөнгө Кудай кааласа анда аракет кылабыз. Андан сырткары Ала Бука айылында, Ак Коргон айылында көп жылдардан бери баягы долбоор даярдалып, анан курулуш башталбай турган оорукана бар болчу, айылдык оорукана. Ал быйыл курулушу башталып, пай дубалы курулуп, биринчи этаждын биринчи этажы бүтүп,
экинчи этажын уже кирпичтерин коюп атабыз. Мындайча айтканда социалдык объектилердин көбү курулуштары Кудай буюрса чечилейин деп калыптыр да. ооба Эгерде булар негизинен бүткөрлүк кыла турган болсо көп маселе чечилет. ооба быйылкы жыл өзгөчө ушул биздин президентибиз министрлер кабинети ушул социалдык тармакка көбүрөөк көңүл буруп, каражат да көбүрөөк болуп, баштагы мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйыл 2-3 эсе каражат көбүрөөк бөлүнүп атат. Кудай кааласа баягы мындан ары бизде жанагындай долгострой деген курулуш болбойт го деген эмебиз бар. Мен ошондой ойдомун да. Себеби эгерде мындай багытта кетсек бизде долгострой болбойт. Башталган курулуштар өзү бүткөнгө мүмкүнчүлүк азыркы күндө жаралып атат да. Каражаттар чечилип атат. Чынында туура айтасыз. Бул маселе мурунку жылдары ушул маселе көп жылдарда ушул маселе бар эле да. Биз эгерде бир кандайдыр социалдык объект баштала турган болсо, ошол объект же болбосо пайдубалы курулуп коюп, 10 жыл же 5 жыл туруп, андан кийин дубалы көтөрүлүп, андан кийин дагы бир 3-4 жылдан кийин чатыры жабылып, эң жаман нерсе ушул маселе болчу да. Себеби дубалын көтөргөнчө пайдубалы жараксыз болуп калган акыбалдар деле болот да. Негизи эле ошондо биз ушул маселе менен быйылкы жылы ушул баардык мектептерде азыркы жогоруда айтып өттүңүз, биз ушу менен чечилип калыптыр да. Бизде баягы токтоп турган мектептердин баардыгы курулушу башталды. Ооба, баягы негизги каражаттын тартыштыгынан көп жылдан бери курулуштар жеткиликтүү жүрбөйт, токтоп, курулуш сүрүлүп келип аткан объектилер баары негизинен 100% чечилди деп айтсак болот да. Облус боюнча. Облус боюнча. Андан сырткары дагы кандай жумуштарды алда коюп атасыздар ушу курулуш тармагында? Өзгөчө көңүл буруп, эми ушуну жыл аягына чейин бүткөрүү жагынан да кандай бир талаптарды коюп атасыздар? Эми ал негизи биздин максатыбыз да ошол мен жогоруда айткан объекттерди тапшырабыз. Анан кийин негизи деле мында кийинки жылга деле мына быйыл биз январь айында да биздин ошо өкмөттөн атайын көңүл бөлүнүп, бизде азыркы учурда деле жанагы авариялык абалдагы мектептерибиз бар. Андан сырткары мындай капиталдык ремонт талап кылынган. Союз таркагандан бери 30 жылдан бери жеткиликтүү каражат бөлүнбөй, капиталдык оңдотуу түзөө иштери болбогон мектептерибиз бар да. Ошолорго мына азыр өкмөттөн көңүл бөлүнүп, азыр быйылкы жылы биз январь айынын 4-үнөн баштап 11 январга чейин Жалал Абад областына өкмөттөн комиссия келген. Межведомственный комиссия жеринде көрүп, ар бир район шаарга барып, ошондой проблемный авариялык абалдагы мектептер менен таанышып келгенбиз. Алардын кээ бирлери долбоорго кирип, долбоор даярдалып атат. Кээ бирлерин Кудай кааласа могу кийинки жылдын долбооруна 24-кө кирип, ошолорго боюнча дагы мындай жеткиликтүү иш алып барабыз. Рахмат сизге, алтындай убактыңызды бөлүп, бүгүнкү күндөгү облустагы курулуп жаткан курулуш тармагы боюнча мына социалдык объектилерде көп жылыштар болуп жаткандыгы көрүнүп турат. Андан сырткары мына ушул токтоп турган мектептердин баардыгы бүгүнкү күндө ошо 100%га чейин курулушу жанданганы албетте биздин жалпы окуучуларыбызды, мугалимдерибизди сүйүндүрөт деп ойлойм. Анан көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон берем. Жалпы курулуш тармагы боюнча кайрылууңуз болсо жолдосоңуз болот. Не дейбиз, азыр бизде эми курулушта негизги проблема азыр кадр маселеси болуп атат. Баягы Союз убагында бизде билесиздер эми кесиптик окуу жайлар болгон, бүт ширетүүчү, кыш куноочу, бетон куюучу деп ошолор даярдалган. Акыркы убакта бизде ошол кадр маселеси туур болуп атат. Азыр бизге деле могу негизги биздин курулушубуздун бир аксап аткан себептеринин бири ушу жумушчу жетишпей атат. Азыр көбүнчө жумушчулар мында Өзбекстандан чыгып атат. Жеткиликтүү мында жакшы куруучулардын астыгынан, кесипкөй адамдардын астыгынан кичине курулушка дагы баягы сиз айткандай сапатына да кээде кедергиси тийип калып атат. Курулуштардын баягы убагында бүтүшүнө кедергиси тийип калып атат. Андан сырткары азыркы жаштар жумушчулардан башка могу келечектеги биздин баягы адистерибиз, мисалы жетектөөчү адис, мисалы текшерүү инженер, технадзор дегендер бар, мастер, прораб дегендер бар өндүр курулушта. Ошого окшогон кадрлар жетпей атат жаштар. Азыркы күндө бизде деле азыр кадр жетишпей турат. Инженер, техникалык көзөмөлдөөчү кадр бизде жетишпейт. Эгерде курулуш тармагында мен иштейм, тажрыйбам бар деген жаштар болсо, келсин, кайрылсын. Биз балдарды, жаштарды ишке тартканга кандай десем, шартыбыз бар.
айлыктарыбыз мурдагыларга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Мурун, конечно, айлык аз эле. Эгерде ушул биздин теле берүүнү көрүп аткан болсо, жаштар болсо, келсин, иштейм дегендер болсо, курулуш тармагында өздөрүнчө атайын бригадалары болсо, шабакчы, кыноочу, кыш кыноочу, бетон куям деген атайын өзүнчө бригадасы бар жаштар болсо, иштеп жүргөн балдар болсо, бизге кайрылсын, мага лично кайрылса, бизде азыр курулушча жетишпей атат, иш менен камсыз кылабыз, жаштарды тартабыз. Деги эле биздин арабызда ошондой ишке иштейт элем, мага иш керек деген жаштар болсо, кайрылса азыр бизге ошондой муктаж болуп атабыз да. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Жалал Абад облусундагы жүргүзүлүп жаткан социалдык объектилердеги курулуштар боюнча сөз кылдык. Жогоруда чындыгын айткандай, бүгүнкү күндө ошо курулуш тармагында жумушчулардын жетишсиздиги бир эле Жалал Абад облусунда эмес, бүгүнкү күндө өлкө аймагында бул көйгөйлүү маселелердин бири болуп келип атат. Мына жогоруда биздин тийиштүү өкүлүбүз айткандай, албетте биздин бүгүнкү күндө бош жүргөн жарандарыбыз болсо, албетте кайрылып, жумуш орундары менен камсыз болушса болот деген бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаңыздар.